Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Барыңыздарга чоң жалынды салам. Азыр жумушта отургам. Жумушта отурсам эки иним келип калыптыр. Турар, анан Элдос. Ассаламу алейкум, кандай турасыңар? Жото Кыргызстан жыттанып кетти. Бизден деле жыт чыкпай калды да 10-11 жылдан бери жүрүчү. Иштер болуп атабы? Жакшы, буз акырдан. Өзүстө. Акырындан турабыз. Анан эме болуп аткан турбайсыңарбы? Үйдөн тамак аш жасап, биздин мекендештерге таратып, азыр көбүнчөсү трак, пикап тракка чыккандар, бойдок балдар көп, тамак жасагысы келбейт, жалкоолук кармайт. Мукташтык болот ошо тамаккачы. Мисалы, мен деле өзүм жүргөндө элдин баары тамак сурайт, каяктан алсам, каяктан десем, анан эме жешет го, фастфуд. Ооба, фастфуд жешет. Баары фастфуд жейбиз, андан тажайбыз, алардын соусунан, кетчупунан, биякта уксус да көп колдонот го, уксустардан аябай тажап, анан өзүнчө мындай домашний тамак жегибиз келгенден ойлонуп кандай кылсак болот деп ушинтип тамак чыгарып атабыз. Көп болуп калды, жарым жылдай болуп калды го. Жарым жылдан бери иштеп атасыңарбы? Жакшы, эми миякта деле бир анча-мынча жерлер бар, бирок жей албайсың да мияктын тамактарынчы. Бизге эми баягы халал, таза биз өзүбүз көнгөн тамактар керек да. Бизге майлуу, плотный тамактар го. Элдос экөөңөр чогуу бул иштин үстүндө жүргөн турбайсыңарбы? Экөөңөр кандайча, мындай кандоссуңарбы же кандай? Досум да, классташ. Классташ, мектептен бери, чогуу. Анда көрбөйлү, эмне тамактар бар, кандай тамактар бар дегендей. Контейнерге салабыз, ысык алып барабыз. Көбүнчө трекстер заказ берет. Мисалы, жолдон келатып 80ден же 90ден биякта трассалар бар го. Ошол жактан мен биякка келем саат мынчага дейт, момо тамак даярдап койчу дейт. Ошол тамакты алып барып даярдап беребиз. Так, опа деген деле манты. Манты. Манты эме 7 штук плотный болсун депчи. 7 штук манты. Бир порция 7 штук. Биякта эме картошка, мясо. Биякта тыква эти менен. Оромо. Оромон көрдүсүз эми эмес. Жок, оромон деген мага көтөргөндө көтөрө албай калдым да. Аябай оор экен. Бардык эле порциялар. Эми оромо мен өзүм жайым. Жакшы. Жок, мантыны деле эме баягы 5тен салчу эле го, 5тен салса, жакшы экен деп эмес белет. Силерде 7тен салып атасыңарбы? Эркек кишилер особенно Кыргызстанда бир жегенде мындай плотно жеп туруп. Анан жок, 7тен салам деп анан банкрот болуп калбайсыңарбы? Жакшы эле. Эме койдун этинен эме казан кебаб. Бизче курдак. Койдун эти. Булардын баары эме оозу жабып экен, ачпай эле коелу. Анан бул контейнерде ысыкты кармайт турбай. Эме картошка менен, пияз менен. Иногда пиязды алып коебуз, көбүрөөк жүргөндөр бар. Мисалы, бир жумала пиязды алып коюп жүрөбүз. Пиязды алып коебуз. Так эме казан кебаб, койдун этинен тоже плотный. Анан сүрөттөрүн жеп көрөсүз го кандай экенин. Так, бул жакта плов. Бияктан да күрүчтөр эме турбайбы? Пловко арналган эмес экен да. Чисто гарнирге анан бышырсак эзилип кетип, чойлуп, ар кандай болот. Анан муну деген эмеден алабыз. Узбекский лазер деп. 4 килограмм $30-данбы, ушундай кылып кымбат. Өзгөчө эме алат экенсиң, атайын эме. Мене жакшы болсун деп. Жакта эме Азыр көрсөтсөк болот. Эми прибор керек да, чынбы? Вилка, кашык, баштыкка салып берет экенсиңер. Биякта деген эме. Эркек халапеньо сурайт, лазы сурайт. Ошолордун баарын кошуп. Лазыга көнгөнбүз да биз. Эме эмнеле? Шакарап сурайт. Бул деген эме муздак кармап берет да бул жерде. Шакарап, лазы, анан өзүнүн соустары бар. Мантыга, ар кайсы тамакка кимге кандай керек болсо ошону салып беребиз да. Жакшы. Анан эме ар бир тамакка нан салып беребиз, ысык. Көрдүсүз да, ысык экен. Ысык экен, анан жыты да буркурайт экен гана. Достор. Жең эле келет го. Биякта нандарды да көрдүк го. Мындай башкача даам келип, маргарин. Жок, эмерки чисто американецтердин жей албайсың. Алар деген жанагы тостерге салып туруп жебесең, аны жыты да бар, анан эме жей албайсың да. Анан көбүнчө эркектер тажап калыптыр биякта тамактарданчы. Ошондой нандан жеп, бир жолу алып көргөнбүз, башында бир жолу алып көргөнбүз. Алып көрсөк, мындан чөтө жакпай калды. Бул жакта башка тамактын түрлөрү барбы? Биз көрбөйлү ошол жакта дагы. Биякта эме суп берип, суп сурагандар бар. Суп сурагандар. Так, ганфан, суптар мампар. Заранее заказ берет, ошолорду жасайбыз да. Суюк тамак балбы? Суюк тамак. Жакшы. Келип суюк тамак. Анан эме да жасайбыз.
мясо по-казахски дейт го. Мясо по-казахски. Мына бизче шорпо эмеси менен, жупкасы менен. Анан- Бuyakta суу бар. Суулар бар экен, тиякта Муздак. чайлар бар экен, биякта суу, Жакшы. Эки машина жүрөбүз. Бул машинанын берки машина. Ичиде тоже ушундай. Беркилер муздак суу сурайт, муздак суу берчи. Коладан тажап калгандар Аризона алышат. Ооба. Мисалы, анан кечинде ысык чай алып чыгабыз. Травяной чай тоже Жакшы. элдер сурайт. Анан суу сурагандар суу. Жакшы. Эми трак-стопторго жеткизебиз көбүнчө чертең менен жасап. Түшкө чейин трак-стопторго, анан түштөн кийин немегелерге, тракистерге, жолдо жүргөн тракистерге. Баалары кандай баалары? Баалары эме кою тамактар 15тен, суу, салат, наны менен полный комбо. Комбо, Тиги суп болсо 12ден. 12. Эми баары суп кичине Америка азыраак болот го, ошого жараша. Эми салат, лазы тиги буларын полный кошуп беребиз. Эмне болсо мындай эме да бир нерсе алып келейин, тияктан муну суу алат элем деп эле бир отурасың да, аласың, полный жейсиң. Ооба. Ошонусу бар. Силер айтып атпайсыңар эме депчи, жана тракстар таптарга алып барабыз депчи. Анан 1 порция, 2 порция заказ берсе алып барбайсыңар да. Баягы дальний жолдорго чыккандар тамак керек да эми 2 ай, 3 ай, 2 жума, 1 айга чейин жүрүшөт, анан бир 10 порция, 15 порция деп эметип койсо анан график түзүп алып барасыңар, Ооба, эме өздөрү чалышат, эртең менен мисалы мен саат мынчада бияка келем, буяка алып келип берчи деп. Анан эмелер да бар, трак шаптар да бар. Мисалы 10 киши, 15 киши, 8 киши иштегендерчи. Ооба. Алар айтып биз мен меню силип койгомбуз, алар эметет. Мага бүгүн эртеңке мо тамак алып келип берчи дейт. Мисалы 6-7 болсо тамак болсо деле алып барып берип таштап беребиз саат мынчага. Көбүнчө 10дон 12ге чейин обедтерди ташыйбыз. Обедтерге жеткизип беребиз. Андан кийин анан эмелер, тракистер кете баштайт. Жакшы. Анан көбүнчө жана эмелер да бар го. Пайлотта калып калып, лавста калып калгандар, грузу жок же грузун күтүп, эме суббота воскресенье болуп биринчи күнгө жеткизем дегендер чыгат. Анан аларга да кечкисин алып барып беребиз. Эмечи оплатасы кандай? Зели менен которсо болот Ооба, зел менен которсо болот, наличка берсе болот. Анан эме бар го, карточкаң зел иштебей, телефон өчүп калганда жана карточканы тийгизип телефон алып барып. Сен ушундай да эме барбы? Ошол Услуга бар экен да. Карточканы тийгизесиң, сразу оплата өтөт. Ошол. Элдостон дагы эметип кал, Элдос өзү эме экен, скромный жигит экен, көп сүйлөбөйт. Көп сүйлөбөйсүң же? Чогуле сатабыз. Чогуле жүрөсүңөр. Экөөбүз чачырап бөлүп болуп тастап. 2 машина менен кетесиңер бе? Бир машина эмес, 2 машинага бөлүп кетесиңер, Бирөөңөр 80де жүрсөңөр, бирөө 90да кетип жүрөсүңөр, Жакшы. Помещениядан кийин кичине көбөйтөбүз го эмелер кишилерди. Жаңы помещение алайын деп атасыңар бе? Помещение азыр издеп жүрөбүз. Ошону помещение ачтык, анан экинчөөнү кетебиз дагы. Аткен жетишпей калабыз. Сен азыр үйдөн жасап атасыңар да? Өзүңөр жасайсыңарбы? Келинчем бар менин. Ошо келинчеңер болуп Үчөөңөр, үчөөңөр, Эртең менен туруп алып, жасап дурга деп чыгабыз. Жакшы. Эми уже жарым жыл болуптур, постоянный клиенттер деле бар болсо. Ооба, эмеде биякта көп го WhatsApp группалар. Ооба. Бизде да WhatsApp группа бар, өзүбүздүкүчү. Тамак фуд деген. Тамак фуд деп бияга эме кыргызча, англисче кылып койгонбуз. Инстаграм баракчаңар бар да? Жок, только эме WhatsApp. Ачкыла да, Инстаграмга ачып, баягы тамакты кантип жасап атасыңар, эмне порциялар бар, кандай көрсөтөсүңөр эле уже акырдан көрөт. Эметчи? Телефонуңарды бир сир айтып койгула, анан биз видеонун астына да жазып коелу. 224 477 3140. Ушул бир эле номерби? 224 477 3140 ооба. Ушул бир эле номерге чалса, анан силерге заказ бере берет экен, Жакшы. Достор, алыста жүргөндө баягы өзүбүз көнгөн таттуу тамактарга эмне жетсин, чынбы? Тем более жанагы тракта иштеп атканда башка штаттарга барганда көздөн учат го тамактар. Ошондо Чикагодан өтүп баратканда инилерибизге чалгыла, заранее айтып койсоңор болот экен. Мен 3 сааттан кийин ошол жакта болом. Же болсо 5 сааттан кийин жана Лавс деген 80-чы жолдогу же 90-чы жолдогу Пайлатта болом деп адресин берип койсоңор, ошол жака койтуп жеткизип берет. Тарс саласыңар, курсакты тойгузуп. Жок, действительно порцияңар абдан чоң экен да, анан оор экен да. Оор экен. Атайын эркектерге эле. Жана жигиттин гүлдөрүнө деп туруп эметип турасыңарбы? Эркектер бар, экиге бөлүп жейм дейт да. Мындай Экиге бөлүп бербейсизби дегендер бар. Жок, жем шүгүр. Эмени берекен Кудайым берет го. Жакшы, жакшы. Айта турган нерсени айттык да, Жакшы, анда мондой эмеге чыгарып коебуз, Инстаграмга чыгарып коебуз, анан номерди да жазып коебуз. Анан мекендештер чалып, анан эми жакшы иш кылып атасыңар да. Башка бирден нерсени албай койсоң болот.
бир айды эле албай койсоң болот же бир жылдап деле албай койсоң болот. Тамак күн сайын 3 мал ичиле турган нерсечи чоң муктаждык экен негизи. Муктаждык да. Өзүбүз да ачка калып, мындай эметкенде эметебиз, фастфуд жегибиз келбей, тамак эле жейчү. Особенно жолдо жүргөндөр. Ошо. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Өнү өсө бергиле, анан жанагы бир дагы имарат алам деп атпайсыңарбы? Ошо имаратка көчүп, дагы өнүгүп өсүп, кийин кафеге айланып дегенде, Ошо ачылышка чакырып. Кудай берсе, Ооба, көрөсүз. ачылышка чакырсаңар, Кудай берсе барабыз. Анан жыйынтыктайлы анда видеону эме салам менен бүтүрөлү. Ооба. Азамат эке менен Элнар эке салам айтам. Жакшы эле. Ооба. Туугандарым бар деле да, Ооба, калган тарынып калып жүрөсүң да. Бизди эмне бөлүп атат деп. Баарына салам, баарыбыздын ичибизге ийгилик, бирибизди колдойлу. Анда жакшы анда. Достор, баарыңыздарга ийгилик, аман эсен болуңуздар. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Так, инилерибизди кой десек болбой. Толтура тамак таштап кетти. Обед кылып койгула деп. Абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр жигиттер болуп бул тамактардан ооз тийип, даам татып коелу. Манту дейт. Толтура салаттын түрлөрүн. Мактада эмне деген тамактарды таштап кетти. Сок боктордон бери таштап кетти. Инилерибизге чоң рахмат.